Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта 9 май турнири кандай форматта өтөт? Ынтымак менен достук командаларынын жетекчилери Крестна Крест же тактап айтканда жарым финалдарга макул болду. Айтып беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. Көк Бөрү Федерациясы маалымдайт, жогорку лигада кайчылаш оюндар күчүндө калды. Тактап айтканда 9 май турниринде дагы Норуздагыдай эле жарым финалдык оюндар болот. Бардыңыздар билгендей, быйыл Норус турниринде жарым финалдык оюндар Крестна Крест системасы менен өткөн. Бул ыкмага командалар эки ача пикирде калышып, кээ бир командалар кайчылаш оюндарды жоюу керектигин айтышкан. 15 апрелде жогорку лигадагы 6 команданын жетекчилери жана саяпкерлери чогулуп, кайчылаш системаны талкууга алышып, өз пикирлерин билдирди. Жыйынтыгында 6 команданын 5-өсү кайчылаш системанын калышына добуш берип, бир команда гана каршылыгын билдирди. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Барына чексиз. Командалар оюндар көбөйгөндө аттардын жаракат алуу тобокелдиги дагы жогору экенин айтышты. Федерация жогорку лигадагы командаларга 12 аттын ордуна 15 атка чейин тизмеге киргизүү укугун берди. Тагыраагы команда бир оюнга 12 ат менен чыгат. Ал эми кийинки оюнда кайсы бир атты алмаштырууну чечсе, запастагы 3 аттын бирин киргизсе болот. Командалар ушундай таризде 13-чү, 14-чү жана 15-чи аттарын колдонуу жеңилдиги берилди. Буга чейин Манас Ниязов өз маегинде Крестна Крест оюндарга каршы болгонун айткан. Бирок достук командасы бул сунушту колдоду. Мен Кадыркулов Токтоек, достук командасынын атынан келдим. Бул жанагы Крестна Крест боюнча көпчүлүк эми баары эле колдоп тур. Биз деле колдойбуз. Анткени азыр эч бир командага гарантия жок, утуп кетем. Мисалы, достукка деле, ынтымакка деле, Сарыөзөнгө деле жеңилип калган командаларга бул бирден бир шанс да. Экинчи жолу шанс. Бир жолу утулуп калып, кайра утуп алышы мүмкүн. Ошон үчүн мен бул Крестна Крестти мен деле колдойм да. Жакшы эле нерсе. Бирок Крестна Крест болбосо, Кудай буйрса, финалда Сарыөзөн менен ойномок ушундай нерсе. Бул келечекте эч ким эч нерсени айта албайт да. Эртең биз утулуп калышыбыз мүмкүн. Биз утулуп калсак деле бизге дагы шанс да. Ал эми ынтымак командасынын саяпкери болсо буларды айтты. Биз ушу Крестна Крестке Көк Бөрү Федерациясы жалпы чакырттыр. Ушул жогорку лигадагы жетекчи саяпкерлер менен шартка байланыштуу достук командасыныкы Сарыөзөндү келбей калыптыр. Эми көпчүлүк колдоо эметкенден кийин негизи өткөн ошо Крестна Крест боюнча негизи ушул эле оюнга бармакпыз, макулбуз, бирок дагы ушул Көк Бөрү Федерациясынын президент жактарынын жаңы чечими менен дагы 3 ат кошуп берип атат. Ар бир команда 15 аттан депчи. Кудай калса бул дагы туура эле болот дейм. Эгер Крестна Крест болуп 15 мүнөттөн бир тайм 15 мүнөттөн болсо, дагы 3 аттын да өзүнүн эрежеси менен берип атат да. Алар деле каждый оюнга чаба албайт экенбиз. Бир оюндан чыккан ат ошо менен чектелет экен да. 3 ат Көпчүлүк макул болду бизде. көпчүлүк макул болду, эми биз дагы ошого макул болдук. Бул эрежеге каршы чыккан бир гана Сарыөзөн командасы болду. Мен Курманалиев Нурман, Чүй облусунун Көк Бөрү Федерациясынын вице-президенти. Биз бул Крестна Крестке Сарыөзөн командасы, Чүй командасы каршыбыз. Мен жеке оюм, бирок көпчүлүктүн чечими чечилиптир. Биз эми ошого баш ийдейт. Сиздер Крестна Крест оюнуна макулсузбу? Ой пикир жазып кетиңиздер.